Мен Телекова Роза 3-Б классынын окуучусумун. Бүгүн мен силерге апа ага келиңизчи деген жомокту окуп берем. Үйдө 3 күндөн бери электр жарыгы жок элек. Электрик жок шаарда кандай жашоо болмок? Үйдү жылытканда, тамакты бышырганда, үйдү жарыгын да ошол эмеспи? Байсал эртең менен жумушка жөнөгөнү жатканда базарга кайрылып, үйгө күрүч ала келиңизчи, деди аялы. Макул, деди Байсал. Аны угуп Элнура мынтет. Ата, жумушуңуздан свет ала келиңизчи, антпесеңиз күрүчтү жей албаймын, деди Элнура. Мектептин бакчасында ойногон күндөр кайда? Мен Сапаева Меримгүл 3-Б классынын окуучусумун. Темасы акылдуу бала. Бир күнү акылман арабага түшүп келе жатты. Ал арабасын токтотто калып эңкейип караса, жолдо кичинекей бала шаар жасап ойноп отуруптур. Акылман балам, арабага жол бербейсиңби? Деди. Бала акылмандын баш аягына карап туруп, чоң ата, мен шаар салып жатпайымбы? Шаар арабага жол бербейт. Араба шаарды айланып өтүшү керек го, деди. Акылман абдан таң калды. Арабадан түшүп келип, балам, жашыңа караганда акылың көп экен, деди. Анда бала, эмне үчүн андай дейсиз? Коюнун бөжөгү 3 күндөн кийин жүгүрүп кетет. 7 жашка келгиче мен кантип бир нече нерсени билбейин, дейт акылман жылмайып. Мен сага бир нече суроо берейин. Жооп берсең бир нече нерсе билериңе ишенейин, дейт. Жооп берүүгө даярмын, дейт бала. Кандай сууда балык болбойт, кандай тоодо таш болбойт, кандай жыгачта бутак болбойт, ушуларга жооп берчи, дейт акылман. Булактын суусунда балык болбойт, кум дөбөдө таш болбойт, чирик жыгачта бутак болбойт, деп бала жооп берет. Бала да акылманга суроо берет. Чоң ата, асманда канча жылдыз бар, дейт. Айланайын балам, бизден ыраак турган нерсени сураганың кандай бизге жакын турган нерседен сура. Андай болсо сиздин кашыңызда нече талкыл бар, деп сурайт. Кичинекей баланын акылына акылман абдан таң калып, балам, окуну көп оку, акылың дагы арбайт, өмүрүң узун болсун, деп ак батасын берип, баланын шаарын айланып өтүптүр. Мен Элмат Байел 3-Б классынын окуучусу. Көркөм окуу. Апалардын майрамын. Үчүр бөрткөн даракта келген куштай сайрагын, ырга күгө бөлөйлүү апалардын майрамын. Адырларда түздөрдө бай чачакей жайнагын, гүл көтөр досолу апалардын майрамын. Сабак менен тартиптен 4-5 алып арбайым, куттуктайлы баарыбыз апалардын майрамын.